Boğumda ушундай спинтер кулап калган. Бишкек балыкчы жолунда. Gel ben. Gel ya turguzuk ver turguzuk. Görmeyle. Bütün kıçırak barlı vay var. Gel. Barlasa gele turatay bu var. Var mı? Dans soral bir yol gel. Бишкек балыкчы жолунда. Ушундай спинтер кала салып кеткен. Gel bakalım. Бул жерден бордюрга. Gel. Депутат Токтоконова Талайбековдон өч алууга аракет кылды. Жеке кызыкчылык, эски таарынач, кызматтык абалдын аралашмасы. Бүгүн Бишкек шаардык кеңештин депутаты Нурзат Токтосунова муниципалдык кызматтын жетекчиси Мирлан Талайбековдун отчетуна кийинкиге угууну сунуштады. Ал жетекчи толук даяр эмес экенин айтып, кесиптештерин отчетту кабыл албоого чакырды. Эске салсак, Токтосуновага мурда патрулдук милиция кызматкери болуп турган учурда Талайбеков тарабынан жол эрежесин бузган үчүн протокол түзүлгөн эле. Кадамжайда өз үйүндө баңгизат кургатып жаткан 47 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Айрыбаз жана Көктал айылдарында жүргүзүлгөн текшерүү маалында Көктал айылынын 47 жаштагы тургуну өз үйүндө өзгөчө жыты бар өсүмдүктү шектүү баңгизатты кургатып жаткан жеринен кармалган. Аны Айрыбаз айылдык милиция бөлүмчөсүнүн аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү аныктаган. Бул факты баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналыктарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 10 балага 2 миллион сом төлөнөт. Бала береке жөлөк пулунун өлчөмү бекинди. Министрлер кабинети Кыргызстандын бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарында туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бала береке бир жолку жөлөк пул берүүнүн тартибин бекитти. 2026 жылдын 1 январынан кийин төрөгөн энелерге бир жолку бала береке жөлөк пулунун өлчөмдөрү төмөнкүдөй белгиленген. 4 балага 100 миң, 5 балага 600 миң, 6 балага 800 миң, 7 балага 1 миллион, 8 балага 1 миллион 200 миң, 9 балага 1 миллион 500 миң, 10 же андан кийинки балага 2 миллион сом. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. УКМК тарабынан 29 жаштагы мамлекеттик кызматкер кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикте финансы жана көзөмөл бөлүмү мамлекеттик мүлктү берүү боюнча электрондук аукциондордон жасалма протоколдорду колдонуу менен электрондук аукционго катышпаган жеке жактарга кепилдик төгүмдөрүн кайтарып берүү түрүндө ири суммадагы акча каражаттарын ижарага которуп, кийин жооптуу кызматкерлер аталган каражатты материалдык баюу максатында өздөштүргөнү белгиленди. Аталган факт катталып, финансы жана көзөмөл бөлүмүнүн башкы адиси эсепчи 29 жаштагы жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Орусияда өспүрүм телефонун кубаттап жатып сүйлөшүү учурунда каза болду. Тергөөчүлөр Орусиянын Челябинск шаарында 16 жаштагы баланын өлүмүнүн чоо жайын иликтеп жатышат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Орусиянын облустук тергөө комитетинин маалыматы боюнча бала жылыткычтын жанында телефону кубатталып жатканда сүйлөшкөн. Анын жансыз денеси үйүндө колунан күйүк алган абалда табылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. Учурда баланын өлүмүнүн себеби такталууда. Керектүү экспертизалар дайындалды. Баткенде 18 жаштагы кызды ала качууга шектүүлөр кармалды.
Бул тууралуу Баткен ОИПтен билдиришти. 5 октябрда 19:15 чамасында Кызыл Кыяш ИПке шаардын көп кабаттуу үйүнүн алдынан кызды 3 жаран күч колдонуп ак түстөгү Деоланос үлгүсүндөгү унаага салып алып качып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Маалымат түшөр замат Кызыл Кыяш ИПтин электрондук журналына катталып, тергөө иштерине даярдык башталган. Ыкчам тергөө тобунун иш аракетинин негизинде Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагынын тургундары алдын ала сүйлөшүп, 18 жаштагы кызды ала качууга барышканы аныкталды. Бул факты боюнча никеге туруу максатында ала качуу боюнча кылмыш иши козголуп, аталган 3 жаран чектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилип, унасы айып токтотуучу жайга киргизилди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Депутаттар Царикаевди кууруп жешти. Мирлан Талайбеков июль айында Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын жетекчилигине келген. Бүгүн биринчи жолу шаардык кеңештин депутаттарынын сессиясына отчет берүү үчүн келип, катуу сын пикирлерди укту. Солдата сразу генерал, я не могу понять, и поэтому работа не проводится, нету опыта. Кээ бир жазаткан иштериңер туурадыр. Кээ бири чындыгында мен бир 80-90% мен жеке оюм, туура эмесирээк жагы көбүрөөк да. Депутаттар менен, могул өзүңүздүн жетекчилер менен кандай байлы сүйлөшөсүз, ошондой сүйлөшүп, өзүңүздүн эми жакшы эле тарбияланган жигит болушуңуз керек, өзүңүздү кармап, эмоцияга алдырбай жүрүңүз сурамакмын. Мирлан Талайбекович, лично өзүңүзгө да чалгам. К сожалению, мен входной күнү чалып алып турмун, силердин эс алып атканыңарды билбей. Мен мурункудай эле көрүп алып турмун. Мисалы үчүн бул службада биз Медер Айдарбекович менен иштеп жүргөндө күн түн дебей чалчубуз. Оперативности было. Отчеттагы жакшы эмес экендиги, бала даяр эмес экендиги, анан өтө эле азыр көп убактыбызды дагы талап кылып атат. Отчетту кайра жакшылап даярданып келсин, этиканы үйрөнүп келсин деп эле жапсак кандай дейсиздер? Алиев өкмөр эмне, жалгыз эле Кыргызстанда өкмөр эле башкарып калдыңар беле Бишкекте. Болгонун баарын тең соцсетке жарыялап, өкмөрдүн ушул оюнчукпу, адам баласын кордогончу. Илеп атат да тижедечи, кээ бир инфаркт болуп атат, кээ бир инсульт алып атат. Ошол жерде баягы жыргаганыман жылкычы болуп турмунбу дегендей болуп, баары тең соода кылып атат, туурабы? Силер ошолордун баарын тең алып барып алып, жүктөп товарын башаламан соода кылгандарды. Анын баарын тең соцсетке жарыялап, ошону көргөзүп аткан канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Ошого жооп бериңизчи. По опубликованным видеоматериалам, я имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо огромное. По опубликованным средствам массовых информации по стихийной торговле у нас есть отдел пресс-службы, который, согласно закону о СМИ, имеет право выставлять это в средства массовой информации. Они также это согласуют с мэрией города Бишкек по опубликованным материалам. По закону о СМИ, согласно статье 177, они имеют право опубликовывать это, если есть какое-то нарушение. Если без нарушения, они не имеют права опубликовать. В последующем можно судить.